Борбордук көчөлөрдөгү транспорт кыймылын толугу менен байкоочу камералар аркылуу түз көзөмөлдөп турса болот. Бир катар жөө жүргүнчүлөр өткөн өтмөктөрдө жол кыймылын башкаруу автоматташтырылган система ишке кирди. Башкалардан айырмасы, мисалы тыгын көбөйүп кетсе же эл көп болуп топтолуп турса, күтүп калган учурда камера аркылуу бардыгын онлайн көрүп, светофордун жанган убактысын азайтып же көбөйтүп өзгөртсө болот. Бул деген транспорттук инженерлер сунуш бериш керек. Ошо мен жогоруда айтып кеткендей окутуулар аз өткөрүлөт. Окутуунун негизинде толук ушул баягы отчеттордун негизинде талдоо жүргүзүп, ошо бизде транспорттук инженерлер сунуш киргизиш керек. Көзөмөл камералар жол кыймылын оптималдаштырып, тыгындарды кыскартууга жана айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөргө убактысын үнөмдөгүдөй шарт түзгөнгө багытталган. Системаны тестирлөө реалдуу убакыт режиминде жол кыймылын көзөмөлдөөнү жана светофорду автоматтык башкарууну камтыйт. АСУД программасы пилоттук проектте кийрилди. Азыркы учурда тестирлөө иретинде бир жумадан бери тестирлөө иретинде иш жүрүп атат. Бул эми автоунаанын тыгынын иретке келтирүү максатында жумуш ишке ашып кетсе, бизге абдан жакшы өбөлгө түзөт эле деп билдирип кетелем да. Азыркы тапта 21 көчөнүн кесилишине камера орнотулду. Келечекте анын эффективдүүлүгү канчалык болгонун каралып, долбоордун кийинки этаптары уланмакчы. Көзөмөл камералары төмөнкү зонада Жусуп Абдрахманов, Мураталы Күреңкеев көчөсүнөн баштап ар бир кесилишкен көчөлөрдө, Байтик Батыр, Аалы Токомбаев тараптагы шаардын түштүк тарабына чейин, андан ары 12-чи кичи районду көздөй Нуркамал Жетигашкаева көчөсүнө чейинки ар бир кесилишкен көчөлөрдө жайгашкан. Анын баары 24 саат бою онлайн көзөмөлдөнөт. Сыноодон өтүп жаткан система жол кырсыктарын азайтып, транспорттук тейлөөнүн сапатын жакшыртуу, шаар тургундары үчүн ыңгайлуулукту жогорулатуу максатында ишке ашууда. Акылдуу шаар коопсуз, эффективдүү жана экологиялык жактан туруктуу транспорт системасын түзүүгө багытталган стратегиялык программа. Шаардын 21 жерине орнотулган транспорттук кыймылды көзөмөлдөөчү камералар азыркы тапта тесттик режимде иш алып барууда. Тиешелүү органдар саналуу бир мөөнөттөрдөн кийин аны толук иликтеп бүткөн соң Бишкек шаарындагы негизги кесилиш көчөлөргө орнотулмакчы. Анын бардыгы шаардык бюджеттен каржыланат. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.